Силер анан тизеңерге коюп сүрөт тартасыңар. Силер кайсы сүрөттү тартасыңар? Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун уюштуруусунда Жумгал районунда быйыл 4 жайлоо шартындагы балабакчалар уюштурулду. Кызарт жайлоосунда жайгашкан Чаек айыл аймагындагы Шабданбек уулу Алтынбек атындагы балабакча бул жылы экинчи жолу чыкты. Учурда бул балабакчадан 19 бала тарбияланууда. Ойнатабыз, ыттаты, ойногонду, ыттаты, бийлегенди үйдөндүм. Мен шаардан келдим. Бияк жашкы экен. Детсаттан сүгөт тартканды үйгөндүм. Манас айтканды, ырдаганды, кара жого бийлегенди, мышык тышкан ойногонду, жол салмай ойногонду. Эртең менен бул экөө деген эртең менен эртеле саат 7 эле тамак ичип алып 9га кел дептир да даярдоогочу. Анан десенен кийин 7де тамак ичкен боюнча жөнөбөдү экөө. Кийинип алышып, үйдөн артыкчылыгы үйдө мал менен, отун суу менен балдарга көп көңүл бурулбайт да. Ал эми бул жерде болсо балдарга татыктуу тарбия, билим берүү. Жомокторду үйрөнүп жатат, жана ошондой эле эртең мененки гимнастика дайыма ошо кара жорго менен ачылгандыгы биз үчүн кубандырат. Бакча башчыларынын айтымында балдарга тарбия берүү үчүн тарбиячылар кезектешип иштешет. Жергиликтүү бийликтин колдоосунда көчүп келген жайлоо шартындагы балдар бакчасына келгендер билим алгандан тышкары ачык асман алдында улуттук оюндарды да ойношот. 19 бала бакчага келип тарбияланышып, эртең менен эрте ушу бала бакча деп ушунча кубанышып, биз көчүп келе электе эле ушу балдар бизди былтыр таанып калышкан бала бакча керек деп ушундай кубануу менен тосуп алышты. Ушундай эле бала бакчалар Кочкор районунун жайлоолорунда да бар. Жайкы каникул учурунда жайлоого эс алууга келген бөбөктөрдүн бардыгына көңүлдүү эс алуу тартуулоо үчүн бул Чолпон айыл аймагындагы Бүчүр балдар бакчасы да дем алышсыз күнүнө 3 сааттан балдарга билим тарбия берип келет. Ар бир күн окшош эмес. Ар башка атайын расписаниябыз бар. Ошол боюнча сабак өтүп. Аябай жакшы, балдар биякта аябай көп экен. Балдардын жайкы эс алуусун пайдалуу өткөрүү максатында уюштурулуп жаткан бакчаларга Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду керектүү окуу куралдарын алып берип жатса, жергиликтүү бийликтин жана жайыт комитеттеринин колдоосу менен эл көп отурукташкан жайлоолорго бакчалар жайгашып жатат. Айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен акча кетпейт. Бөлөк ата-энелерден эч кандай салым болбойт. Болгону гана жайыт комитети болгон чыгымын мойнуна алып атат. Андан тышкары дем берүүчүлөрдүн арасынан ушу Финка банкы биз ушуну менен ачып атканыбыз 3-чү жайлоо бала бакчасы. Буюрса дагы планыбызда 3 бар. Негизи айыл өкмөттөрүнүн колдоосу менен деп сүйлөшүп, районубуздун акими Адылгас Имангазиевич жана орун базары Гүлбарыш Бейманжанова чогуу сүйлөшүп чечкенбиз. Негизи бос үйүн айыл өкмөттүн жайыт комитеттери чечип беришке керек эле. Ал эми жана көрсөтмө куралын эмеректерин тарбиячылар биздин райондук билим берүү бөлүмү тарабынан чечилмек. Муну чечтик. Муну бирден тарбиячыны эмгек өргөгө кетирбей эле ошол экинин айлыгын эле төлөп берип атабыз. Ошол экинде жол менен чечип атабыз. Мындан ары жайлоо шартындагы бала бакчаларга келген балдар ар түрдүү өнөрдө үйрөнүшөт. Бул үчүн аталган фонд тарбиячыларды окутуп жатышат. Эми жайлоо бакчасындагы тарбиячылар инновациялык методдор менен бөбөктөргө кол өнөрчүлүктүү, шыктуу балдарга багыт берүү максатында да билим беришет. Бул канча? А бул канча? Бул 17 эмеспи? Балдарды өнүктүрө турган, балдарды мындай жандандыра турган, балдардын көзүн ача турган, балдарды кызыктыра турган иш-чаралар байма-бай болуп турат да. Борбордогу жана аймактагы университеттер менен биригип, ата-энелер үчүн дагы балдарды туура тарбиялоо боюнча ар кандай мастер-класстарды өтөбүз да. Демек, жайлоо бала бакчасы бул тоодогу бир маданий борборго айланыш керек да. Демек, биз ошол чабандарга ылайыкташыбыз керек. Себеп дегенде ошол алардын балдарына кызмат кылат. Себеп дегенде тоодогу чабандар ошол мал багалы деп жүрөт да. Ошол мезгилде балдардын өнүктүрүүнүн камсыз кылыш керек да. Маалымат үчүн айта кетсек, быйылкы жылы өлкө боюнча 95 жайлоо бакчасында 2000ден ашык балдар тарбия алып жатышат. Нурзада Мукашева, Улан Гелдибеков, Жумгал, Кочкор райондору.